Азаматсыңарбы, кичинекей достор? Саат чебеси 8-ге келип калган турбайбы? Кел досторум, туралы, сабагыбызды баштайлы. Кана, жылмаюу менен сабагыбызды баштайбыз. Достор, силер байкадыңарбы? Ырда саат, сабак, 8 деген сөздөр айтылды. Бул сөздөрдү кайра бир кайталап көргүлөчү. Саат, сабак, 8. Балдар, кайсы тыбышты биринчи уктуңар? Азаматсыңар, С тыбышын уктуңар. Анда бүгүн силер менен С тыбышы жана С тамгасы менен таанышабыз. Балдар, биз тыбышты угабыз, айтабыз. Ал эми тамганы көрөбүз, жазабыз, окуйбуз дегенбиз. Эми достор, С тыбышын тамга менен белгилеп көрөлү. Бул С тамгасы. Ал эми бул С тамгасынын жазма түрү. Балдар, тыбышты тамга менен белгилейбиз. Кана, дагы бир жолу айтабыз. Тыбышты тамга менен белгилейбиз. Кана эми С тыбышын туура 3 жолу кайталап айтып көрөлүчү. С, С, С. С тыбышын айтып жатканда үстүңкү жана астыңкы тиштерибиз тийишип, иштен чыккан үн тоскоолдукка учурап, катуу айтылды. Анда С тыбышы каткалаң үнсүз тыбыш. Кана, дагы бир жолу айтабыз. Каткалаң үнсүз тыбыш. Бул С тамгасынын баш тамгасы. Саат деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрөлү. Эстеличи, талдоо бул сөздө канча тыбыш, канча тамга, канча муун бар экенин табуу дегенди билдирет. Саат деген сөздө 3 тыбыш бар. Кана, айталы. Кайсы тыбыштарды уктуңар? С, созулма А, Т тыбыштарын уктуңар. Анда сөздө 3 тыбыш, 4 тамга бар. Муунга бөлүнбөйт. С тыбышы сөздүн башында кездешти. Азаматсыңар балдар, биз сөзгө талдоо жүргүздүк. Кийинки сөздөргө дагы чогуу талдоо жүргүзүп көрөлү. Бул эмне? Бул туура сызгыч. Кана анда сызгыч деген сөздү кайталайбыз. Сызгыч. Кайсы тыбыштарды уктуңар? Айтып көргүлөчү. С, ы, з, г, ы, ч. Азаматсыңар. Демек, бул сөздө 6 тыбыш, 6 тамга бар. Сызгыч 2 муунга бөлүндү. Биринчи мууну сыз, экинчи мууну гыч. Балдар, муундан сөз түзүлөт. Кайталайм. Муундан сөз түзүлөт. Азаматсыңар. Бул эмне? Бул самын. Айтабыз. Самын. Самын деген сөздө канча тыбышты уктуңар? С, А, М, Ы, Н. Азаматсыңар. Анда самын деген сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар. Муунга бөлүп көрөлүчү. Са, мын. 2 муун болду.
биринчи мууну са, экинчи мууну мын. Эң жакшы. С тыбышы сөздүн башында кездешти. Балдар, азаматсыңар. Силер сөздөргө талдоо жүргүздүңөр. Эми муундарды окуп көрөлү. Са, со, су, сы, сө, сүү. Азаматсыңар балдар. Муундарды окудуңар. Эми муундарды балдар артка окуп көрөлүчү. Ас, ос, ус, ыс, өс, үс. Эң жакшы. Эми сөздөрдү окуп көрөлү. Сак, сап, сат, сал, сом, сүт. Азаматсыңар. Эми балдар, муундан сөз түзүлөт дегенбиз. Кийинки сөздөрдү да окуп көрөлү. Уз, та, уз, тат, са, кал. Эң жакшы. Достор, силер дагы мени менен чогуу окуп отурду деп ишенем. Балдар, экрандагы шакекчелердин ичинде муундар бар. Алардан сөз курап көрөлү. Кана анда муундарды туташтырабыз. Са, кал. Уз, та, са, ры. Кана, кайсы сөздөрдү курадык? Дагы бир жолу окуп көрөлү. Сакал, уста, сары деген сөздөрдү курадык. Эң жакшы достор, азаматсыңар. Эми бул сөздөрдү окуп көрөлүк. Сакал, уста, сары. Балдар, биз муундардан сөз түздүк. Эсиңерде калдыбы? Сөздөн сүйлөм түзүлөт дегенбиз. Эми сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлүчү. Бул сүйлөмдө 3 сөз бар. Экинчи сөзү сабиз. Калган сөздөрдү толуктайбыз. Кана, ойлонуп көргүлөчү. Эң жакшы. Коён, сабиз, жейт. Сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Кийинки сөздө дагы 3 сөз бар. Бул сөздүн биринчи сөзү самын. Кана, калган сөздөрдү ойлонуп, толуктап көрөбүз. Ойлондуңарбы, балдар? Азаматсыңар. Самын кир кетирет. Азаматсыңар, балдар. Сөздөргө сүйлөм түздүңөр. Эми С тамгасынын ырына көңүл буралы. Сабыр, сабиз сугарат. Сайра, сайдан суу алат. С тамгадан башталып, сүйлөм сөздөн куралат. Биз, балдар, С тамгасынын ырын уктук. Ырды айтканда эле сүйлөмдөрдү сөздөрдөн курадык. Эми, балдар, экранга көңүл буруп, С тамгасынын жазуудагы элементине көңүл бургула. Жазып жатканда жумушчу сызыкты пайдаланабыз. Астыңкы жана үстүңкү сызыкты колдонобуз. Калемди туура кармап, жазуудагы эрежелерди туура аткарап, абада жазып көргүлө. Балдар, силер жазуудагы элементти көңүл буруп көрдүңөр деп ишенем. Азаматсыңар. Балдар, С тамгасы эмнеге окшош? Таап көргүлөчү. Азаматсыңар. С тамгасы, балдар, түндө чыккан
айга окшош, орокко да окшош. Анан балдар, тиштелген же сынган нанга да окшоп кетет экен. Анан балдар, жарым тегерекке да окшош. Келгиле балдар, анда с тамгасын куруучу оюнчуктардын жардамы менен тизип көрөлү. Эми балдар, куруучу оюнчуктардын жардамы менен с тамгасын тизип көрөлү. Мынакей мен мындай куруучу оюнчуктарды алып алдым. Келгиле анда тизебиз. Биринчи таякчалары, анан мындай. Мынакей балдар, мен с тамгасын тизип көрдүм. Балдар, кагаздан мөмө жемиш кесип келдим. Алардын жардамы менен дагы с тамгасын тизип көрсөк болот. Келгиле анда чогуу жасайлы. Мынакей балдар, мөмө жемиштин жардамы менен дагы с тамгасын тиздим. Бул бүлдүркөн. Азаматсыңар балдар, биз бүгүн с тыбышы жана с тамгасы менен тааныштык. С тыбышы каткалаң үнсүз экенин билдик. С тыбышын катыштырып, муун түзүп, муундан сөз түзүп, сөздөн сүйлөм түзүп, аларды окудук. Силер азаматсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.